Бүгін Құда қаласа қалбуху шариф пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың жүрегі. Алла Таала ал жаратушы, жүректі дағы, рухты дағы, денені дағы, әрбір нәрсені жаратушы да. Бірақ пайғамбарымыздың жүрегін қандай жаратқан? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға қандай жүрек берген, қандай күшті жүрек берген, қандай кең жүрек берген. Ушундай Алла Тааланын ақырқы толық китебин көтөрө ала турган жүрек. Жөнөкөй жүрек эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү бардык жүрөктөрдөн эң таза. Бардык жүрөктөрдөн эң жакшысы, эң күчтүүсү, эң такыбасы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү экен. Дүйнөдө канча адам келсе, ошо адамга Алла Таалам канча жүрөк берсе, эң жумшак, эң мээримдүү жүрөктү Алла Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга берген экен. Муснади Ахмадда келет, Ибн Мас'уд радıyallahu анхудан риваят. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Инна Аллаха Таала надара фи кулубил ибад ва ваджада калба Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه." Allah Taala bendelердин жүрөктөрүнө назар салды. Кийин bendelердин жүрөктөрүнүн эң жакшы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн тапты. Кийин аны Алла субхана ва таала өзүнүн акыркы пайгамбарчылыгына тандады. وابتعثه برسالته. Allah Taala ага өзүнүн пайгамбарчылыгын берип жиберди. Тумма надара фи кулубил ибад. Дагы бенделердин жүрөктөрүнө назар салды. Фаважада кулуба асхабихи хайра кулубил ибад. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары адам пайгамбарлардан кийин келе бардык адамдардан эң жакшы жүрөк ошолордун жүрөгү экен. Абу Бакр, Умар, Осман, Али бардык сахабалардын жүрөктөрү пайгамбарлардан кийин келе кезекте бардык адамзаттын эң таза жүрөктөрү ошолор. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. Кийин Алла субхана ва таала ошо сахабаларды Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын орун басары кылып тандап койду туган. Демек бул дагы тандалган. Алла Куранда айтат: "Хуажтабакум." Алла силерди тандады. Алла субхана демек биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дагы тандалган үммөт. Жөөттөр айтып атпайбы? Биз тандалган элбиз, акылдуу элбиз, избранный народ. Өзүнүн доорунда алар бүткүл ааламга Алла Таала аларды артык кылган. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доор келгенден кийин, Куран келген түшкөндөн кийин алар андай эмес. Бүткүл үммөткө Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн Алла Таала эң мыкты жакшы үммөт кылган. Хайр. Алла Таала Кур'ани Каримде айтат: "Кунтум хайра умматин." Силер эң мыкты үммөт болдуңар деп Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн мактаган. Ухриджат линнас, адамдардын пайдасы үчүн эненин ичинен чыгарылдыңар. Та'муруна бил ма'руф, дайыма жакшылыкка чакырып турасыңар. Ва танхауна анил мункар, дайыма жамандыктан кайтарып турасыңар. Ва ту'минуна билла, өзүңөрдү да унутпай, ыйманыңарды бекемдеп, ыйманыңарды ойлонуп турасыңар. Өзүңөрдө ыйман келтиресиңер деп мынакей Алла Таала Кур'ани Каримде хайр уммат деп Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн мактаган. Алар Алла Тааланын дини үчүн кармашат. Алла Тааланын дини үчүн күрөшөт, согушат. Алла Тааланын дини үчүн. Эми мусулмандардын даражасы ушунчалык Алла Таала тандаган. Эмнени көрүп туура десе, Алланын алдында дагы ал туура, жакшы. Мусулмандар кайсы нерсени жакшы десе, Алланын алдында ошо жакшы. Кайсы нерсени жаман десе, ал Алланын алдында дагы жаман дейт да. Ошон үчүн айтылганда, бир адам өтүп кетти дүйнөдөн. Мусулмандар бул кандай адам эле деп коебуз го? Жакшы деп.
Bir qancha adam жақшы деп күбөлүк берсе, Алланын алдында да жақшы болуп өтө берет экен. Эгерде Кудай сактасын бир адам өлдү, аркасынан бул жаман адам эле, мындай адам эле десе, Алланын алдында да жаман болуп калат дейт. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin oyu жақшы деп күбөлүк бергени Алланын алдында орunu var. Жөнөкөй нерсе эмес экен да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ваджабат, важип болду бейиш. Эгерде ошо адамдар жақшы деп айткан болсо, ага бейиш важип болду. Жаман деп айткан болсо, ага дагы ваджабат, дозок важип болду дейт. Ошон үчүн бирөөгө зулумду кылбай жашайлы. Ошон үчүн алхамдулилlah дайыма жүрөктө мусулмандарга жакшылык каалап, мусулмандарга пайда жеткирип, жана мусулмандардын кемчилдигине Алла Тааладан истигфар кылып туруп. Эстегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кимде ким Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли эмес, ман истагфара лил муъминина вал муъминат. Момун эркектерге, момун аялдарга ким истигфар кылса, ошолордун санынчалык ага сооп жазылат деген. Себептен Нух алейхиссаламга, Ибрахим алейхиссаламга, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга, бардык пайгамбарга эле Алла Таала момундарга, эркектерге дагы, аялдарга дагы истигфар кылгыла деп пайгамбарларга буйрук берген да. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар да айтат эле: "Роббигфирли ва ли валидайя ва ли муъминина яума якумул хисаб." Мени кечиргин, ата-энемди кечиргин, жана имандууларды кечирген кыямат күнү депчи. Нух пайгамбар деле ушинтип айтат эле: "Роббигфирли ва ли валидайя ва ли ман дахала байта муъминан ва ли муъминина вал муъминат." Я Алла, мени кечир, ата-энеми кечир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала истагфирли дамбик, өзүңө биринчиден, анан кийин ва муъминина вал муъминат, момун эркектерге, момун аялдарга кечирим сурагын деп. Дайыма машалла өткөндөргө дагы себеп дегенде адам баласына кемчиликтер бар, каталар бар, кечирим сурап туруш керек экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала жүрөгүн даярдаш үчүн, жөндөмдүүлүктү пайда кылыш үчүн, күчөтүш үчүн, ошого Кур'ан-ы Карим бул жөнөкөй китеп эмес да. Алланын китебин көтөрө турган жүрөк керек ага. Бир дагы жүрөк көтөрө албайт эле Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримин, Мухаммад алейхиссалам жүрөгүнөн башка. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көкүрөгү өзүнүн жашоосунда 4 жолу кесилген. 4 жолу жүрөгү ачылып, 4 жолу жүрөгү кайра салынган. 4 жолу Алла субханаху ва таала периштелер жиберип, жүрөк тазаланып, чайкалып, иман, хикмат, нур менен толтуруп кайра салынган. Бул жөнөкөй эмес бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кичинесинен Алла субханаху ва таала тарбиясында 4 жашында эң биринчи операция 4 жашында болгон. Кичинекей эле айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүрөгү эң таза жүрөк. Фақад шухха садруху аш-шариф мунзу сигрихи ва стухриджа мин қалбихи хизду шайтан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кичинекей кезинде шайтандын үлүшүн жүрөккө болгон васваса, азгыруу, капилет, ар кандай нерселердин бардыгын алып таштаган да, чыгарылган. Муслим шарифте риваят келет. Анас радıyallahu anhu'dan rivayet var. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem atahu Cibril. Cebrail perişte gelgen eken. Ve huve yalab ma'al gulman. Jaş ballar men oynap жүргөн да, жайлоо дачы. Fa akhadahu fa sarra'ahu fa shaqqa an qalbihi. Кармап эле Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemди жыгып, ошондо жаш балдар ойноп атканда бардыгы чочуп кетти. Бир киши Пайгамбар Мухаммадты жыгып алып, көкүрөгүн жарып атат деп Халима энебизге жүгүрүп бара калды. Халима энебиз болуп, не болду экен тияктаса уже барса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайра туруп, эми өң өзгөрүп калган экен да. Бозоруп калган экен ол. Мына ушул жерде айтып атат, Пайгамбарыбыздын жүрөгүн жарды дейт, фастахраджал қалб, жүрөгүн алып чыкты дейт, фастахража минху алакатан, бир ошол жакта бир кою канды алып салды дейт. Уюган, ошо канды мындай кылып алып салды дейт. Жок болсо алака деп сүлүк деп коебуз го, мындай кылып. Ошо окшогон мындай бир тамыр экен, осуну алып салды. Жок болбосо мына уюган канды ушундай алып салды дагы. Факала айтты: "Хада хидду шайтан минк." Бул деген шайтандын үлүшү деди.
ошону алып салдым деп айтып атпайбы? Шайтандын үлүшүн алып салдым деп. Яни насибуху лау бакия маак, эгерде ушул калып кала турган болсо жүрөктө, анда шайтандын азгыруусу өзүнүн үлүшү сен менен калып калмак дейт да. Ушул нерсени алып салды. Сумма гасалаху, кийин аны жууду, фи тасти мин дахаб, алтындан болгон ушундай бир идишкен, ага жууду, бима замзам, замзам суусу менен жууду. Субханаллах. Пайгамбарыбыздын жүрөгү замзам суусу менен жууп атат. Суллама ламаху, андан кийин кайра ордуна коюп, бардыгын тигип койду да. Сумма аадаху фи маканихи, кийин ордуна ойноп аткан жерине жеткизди. Ва жаал гилман ясауна ила уммихи, энесине, сүт эмизген энесине бардык жаш балдар жүгүрүп келе калып айтышты, мындай болду деп. Факали инна Мухаммадан кот кутил, бирөө өлтүрүп койду. Фастакбалуху, алар барды кайра барса, ва хува мунтакиул лаун деп, яни мутагайирул лаун, өң өзү ооруп калган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өң өзгөргөн. Ошол убакта эми кайсы канча жашта эле деп айтылат да. Кандай болбосун, Рajih риваят ошол 4 жашта экен. 4 жашында экен. Hazret Anas разияллаху анху айтат: "Ва код кунту ара асара даликал михят фи садриhi саллаллаху алейхи ва саллям." Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкүрөгүндө, ошо жүрөктүн жайынан ошол ийненин ийизин көрөт элем дейт, тигилгени. Анас разияллаху качан исламды кабыл алган? Кийин да ошондо дагы пайгамбарыбыздын көкүрөгүндө ийнени тигип койгондун ийизи бар эле дейт. Михят. Экинчи жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эмесин 10 жашында болгон экен. Бул 4 жашында биринчи жолу, экинчисинде болсо 10 жашында болгон экен. Буну Абдулла ибн Ахмад риваят кылат өзүнүн муснадында. Бул жерде айтат, Ибн Хиббан дагы, Хаким дагы, Ибн Асакир дагы, бардыгы Ал-Мухтар китепте Убай ибн Каабдан, ана Абу Хурайра радияллаху анху кал, Абу Хурайра радияллаху анху айткан экен: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ма аввалу ма убтидита бихи мин амри нубува?" Биринчи ушул пайгамбарчылык ишке сизге алгачкы жолу мындай белги катары башталышы кандай болгон эле десе, пайгамбарыбыз айтат: "Факала саллаллаху алейхи ва саллям, инни ла фи сахра." Мен бир чөлдө болчум дейт. Ибн Ашар Хаджаж 10 жашта элем дейт. "Ида ана би раджулайн, яни малакайн фи сурати раджулайн." Эки периште келди дейт, кишинин сүрөтүндө. Кишинин сүрөтүндө келди дагы эки киши, бирөөсү баш жагымда, мына ушулбу деп айтып атат дейт да. Анан ооба дейт да, экөө тең алып кетти дейт. Мен андай жүздүү адамдарды көргөн эмесмин. Андай чырайлуу кийинген адамдарды көргөн эмесмин. Андай нурлуу мен адамдарды көргөн эмесмин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кийин алар алып барда экөө тең мен эки булчуңумдан кармап алып кетишти дагы, алып барып туруп жыгытты дейт. Жыгыткандан кийин экөөнүн бирөөсү айтты дейт: "Мынанын жүрөгүн жар" деди, ач деди. Эч кандай мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фима ара била дамин вала важин", оору дагы болгон жок, кан дагы болгон жок дейт. Оору дагы болгон жок, кан, көкүрөктү жарды дагы, ал жактан жүрөктү алды. Жүрөктү болсо кийин субханаллах мынандай деп айтат, андан кийин жууду, ошо алтын баягы идиште, экинчиси жууп берди. Фашукка калба, жүрөгүн эми ач деди. Ачканда фашакка калби, мен жүрөгүмдү жарганда, фа ахраджал гил вал хасад минху, фа ахраджа шибху ал алака фанабата бихи. Мына кийин жүрөктөгү баягы көрө албастык, жек көрүү, ушундайлардын бардыгын алып салдым дейт да. Уюган кандай кылып туруп, пайгамбарыбыз айтат, уюган канга окшош экен дейт. Мен көрүп карап турдум дейт. 10 жашта да эми. 10 жашар анчамча эсине келип калат да, ошону алып салган. Бул учур эмне эле? Балагатка жетейин деген учур эле. Алымдарыбыз айтат, бул учурда балагатка жетейин деген учур болчу. Ошого Аллах субханаху ва тааlanын тарабынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга даярдык көрсөтүлүп атат да. Даярдык берилип атат. Аннан ашр карибу мин синни таклиф, балагатка жетейин деген учур. Үчүнчүсү болсочу. Үчүнчүсү Жабраил периште келерден алдын болгон пайгамбарчылыкка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашында пайгамбарчылык берилсе, ошодон алдын болгон. 40ка жетпестен туруп
Атайы эми вахий жөнөкөй вахий эмес. Алла субханаху ва тааланын нурун, китебин көтөрө турган жүрөк керек. Ага жөндөмдүү керек, ага бышык керек, күчтүү керек, таза керек. Шунун бардыгына алхамдулилlah келип туруп, Атайы субханалла Жабраил алейхиссалам келип, ал 3-чү жолу тазалап кеткен. 3-чү тазалап кеткен. 4-чү жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жүрөгүн Мирачтан алдын болгон. Мирачка чыгардан мурда. Анда пайгамбар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Умму Хани энебиздин үйүндө уктап аткан болчу. Жабраил периште эшиктен кирип келип, монда кирип келчү да көбүнчөчү. Ал учурда андай эмес, шыптан түштү да. Потолоктончу. Потолоктон түштү. Жабраил периште. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул башкача кирип келди го деп чочуп калды. Мурда мына кирип келчү эле. А бул жактан келгенден ишарат бар эле, чото сапар башкача болот окшойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды алып кетти. Масжидил Харамга алып барды. Ал жерде пайгамбарыбыздын көкүрөгүн ачып, жүрөгүн жарып, тазалап, жууп, иман, хикмат, нурга толтуруп, кайрадан кадимкиде баягындай жаап, андан кийин анан алып келди дейт мага. Бурак, бул качырдан кичинекей, эшектен чоңураак, апакай болгон, нурлуу ушундай бир жаныбарды алып келди, бурак деген. Ага минип, ошо менен Жабраил периштемиз чогуу сапар тарткан да. Лейлатул Исра ол кечесинде болгон. Эми бул жерде мухаккикиндер, уламалар айтышат да, бунун данышмандыгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла таала дагы сый урмат көрсөтүп, дагы күчөтүп, бекемдеп, Кур'ан түшүн Карим чотот эле ага. Андан кийин мына жердеги риваятта сахихайнда келет, Бухариде дагы, Муслимде дагы Анас радhiyallahu анхудан Малик ибни Са'са радhiyallahu анху. Пайгамбарыбыз аларга хадис айтып бергенде Мирач кечесинде кандай болгон. Эң башында ушуну айтты. Байнама ана фил хатим. Мен хатимде экенмин дейт. Бир учурда эле хатим деген Кааба бар го, Каабанын жанында такача бар. Ошону хатим деп коет. Мен ошол жерде экенмин дейт. Варбама кал фил хижр. Ошол жерде мустажиан жаткан экенмин. Фа атани атин келе турган мага келди да, фашакка ма байна хадихи деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн саграты нахрихи ила ша'ратихи муражага көрсөтүп айтты, ушул жерде жарды дейт да. Фастахража калби, мен жүрөгүмдү чыгарып алды дейт. Андан кийин анан иман менен толтурулган алтын менен немесинде фа утиту би таслимин дахаб алтындан ушул идишти алып келди дейт. Ал идиш мамнуун иманан, иман менен толтурулган экен дейт. Бухаринин риваятында айтылат, хикматан ва иманан, данышмандык жана иман менен толтурулган дейт. Кандай болгондо чакта дагы Бухари шарифте башка жеринде келет мындай деп, фа афрагаху фи садри, ошол идиште, ошо алтындан болгон идиште иман, хикмат, нурду менин жүрөгүмө куйду дейт ошо менен. Коюп туруп фа атбаху анан кийин жаап салды дейт. Андан кийин буракты алып келгенден кийин анан сапар тартты. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң күчтүү жүрөк, эң таза жүрөк, эң жумшак жүрөк, эң жакшы жүрөк, эң мээримдүү жүрөк. Ошон үчүн ушуга даярдык, себеп дегенде Кур'ани Каримди көтөрө турган жүрөк. Алла Таала Кур'ани Каримди эгер тоолорго түшүргөндө тоолор талканып кетет эле дейт го. Бул кайсы жүрөк көтөрө алат? Кайсы инсан көтөрө алат? Даже пайгамбар Алла Тааланын Кур'аны бул жер көтөрө албайт. Жер көтөрө алган мүмкүнчүлүк эмес. Мүмкүнчүлүгү жок жер көтөргөнгө. Бунун бардыгын моюнга алуу бул акыйкатта Алла субханаху ва тааланын бул кудретинин белгиси туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнүн күчтүүлүгү жана кеңдиги Алла Таала айтат: "Назала бихи рухул амин ала qalbik litakuna minal mundirin." Ruhul Amin, amanatkөй perişte Cebrail aleyhisselam Kur'an'da alıp geldi. Kayaka? Ala kalbik. Senin жүрөгүңө deydi. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Kur'an'da Allah Taala paygamberimizin жүрөгүнө түшүргөн. Жүрөгүнө салган. Litakuna minal mundirin. Adamlardı eskертүүчү болуң,
эскертүүчүлөрдөн же коркутуучулардан, алардан ошондойлордон болуш үчүн деп. Бул жерде дагы эми айтып атканы Кур'ани Каримдин көтөрүү ушуга кандай кең жүрөк. Лау анзална хадал Кур'ан ала жабал лараайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилlah. Эгерде биз түшүрсөк бул Кур'анды тоого, анда тоону көрмөксүн, Алла Тааладан коркконунан майдаланып кетпек. Майдаланып. Жөнөкүл болуп калмак. Көтөрө алмаган эмес да. Буга кандай ушуну көтөрө турган кандай жүрөк керек тугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү Кур'анды көтөргөн. Ошого жараша Алла субхана ва таала жүрөк берген экен. Ва кадалика ухайна илейка рухан мин амрина ма кунта тадри мал китаб вала ал иман валакин жаалнаху нуран нахди бихи ман наша мин ибадина ва иннака латахди ила сирати мустaqim. Биз мынаке Алла субханаху ва таала айтып атат, саңа биз ушу вахий аркылуу Кур'анды түшүрүп бергенибизде сен иманды билбейт элең. İman emne ekенин билбейт элең. Китеп Кур'ан эмне экенин билбейт элең. Бирок биз аны нур кылып бердик. Ошо аркылуу туура жолго салабыз. Кимди кааласак бенделерибизден, албетте сен туура жолго көрсөтүүчү, Алла Таалага жете турган жолду көрсөтүүчүсүн деп Алла субханаху ва таала бул жерде айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң таква insandardın en takva жүрөгү Muhammed Aleyhisselam жүрөгү. Sahih Müslim'de gelet Abu Zar radıyallahu anhudan Allah Taala bu hadisi kudusi de kot Allah aytatta bendeye gaylattı. Ya ibadi, o menin bendelerim. Lev enne evvelakum ve ahirakum ve insakum ve cinnakum kanu ala atqa kalbi racilin vahidin minkum ma zada zalika fi mulki şey'a. O bendeler, men bendelerim. Egerde algaçkıңар deyt, kийинкиңер, insanıңар, жиниңер, кыскасы айтканда адамзаттын бары, жиндердин бардыгы. Ушулардын бардыгы силерден эң таква жүрөк кимдики? Ошондой боло турган болсо, бардыгы. Анда Алла айтат: "Ма зада залика фи мулки шей'a", бул нерсе менин мүлкүмө кыпындай дагы көбөйтпөйт. Бул дегени адам баласынын бары Muhammed Aleyhisselam'dın жүрөгүндөй болуп кетсе, баарыбыздын жүрөгүбүз. Жиндер дагы, инсандар дагы, алгачкылар дагы, кийинкилер дагы Алла Таалага бунун пайдасы жетпейт экен. Бунун Алла Таалага эч кандай пайдасы жетпейт экен. Алланын бадышачылыгында, мүлкүндө кошумча болбойт экен, кошулбайт экен, көбөйбөйт экен. Ошон эле кийинкисинде келет. Эгерде силердин алгачкыңар, кийинкиңер, инсаныңар, жиниңер баарынын жүрөгү силердин араңарда эң бузуку жүрөк кимдики? Шайтандыкы деп коелу. Бардыгы ушу шайтандын жүрөгүндөй болсо, Алла субханаху ва таалага эч кандай зыян жетпейт экен. Алла мүлкүнөн кемибейт экен. Алла субханаху ва тааладан ма нақаса залика фи мулки шей'a. Алла таала айтат, ал мен мүлкүмдөн кыпындай да кемибейт ага. Демек, бардыгы жакшы болуп кетсе, Алла Таала мүлкүндө бир көбөйүп кетпейт, пайдасы тийип. Бардыгы айван болуп, шайтандап, кутуруп кетсе, Алла Тааланын мүлкүнө бир зыян келбейт, кемиткедей. Жок. Демек, ушул жердеги биринчи бөлүгүндө атка калби рожилин, силердин эң жүрөгү такварагы деп, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү болот тугандар. Hadan qalbu alladhi huwa atqal qulub al-mushar ilayh fil hadis qalbu seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste gelgen al Muhammed aleyhisselam'ın жүрөгү. Айтпады öyle. Vallahi ama kavardar ey Allah'a ant içip aytamın men. İnni la akhshakum lillah ve atqakum lehu. Men sizlerden barыңардан эң Allah Taala'dan korkuçurakmındağı, эң takvarаңармынdağı деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң таза жүрөгүнө. Абу Дауд шарифте келет, Ибн Мас'уд радıyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ла юбаллигуни ахадун ан ахадин мин асхаби шей'a, фа инни ухиб ан ахружа илейкум ва ана салимус садр." Сахабаларга айтат эле: "Бирөөңөр бирөөңөрдү мага ушактап келбегиле.
артынан жаман сөз айтып келбегиле мага. Артынан жаман сөз айтып келбегиле. Анткени мен жакшы көрөмүн силердин алдыңарга чыкканда, силер менен аралашып отурганда баарыңарга жүрөгүм таза болгонду жакшы көрөмүн. Себеп дегенде бирөө-бирөөнү жамандап келе турган болсо, инсан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай болду экен деп, ошон үчүн айтат эле андай кылып келбеди деп. Bir жолу Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат да, мында өтүп баратсам эки киши сүйлөшүп аткан экен дейт. Не деп сүйлөшүп атыптыр? Алиязу билла астагфирулла, мындай деп сүйлөшүп атыптыр. Бул Мухаммад алейхиссалам адилеттүү бөлүштүрүп берген жок деп атыптыр да. Бул бөлүштүрүп бергенде Алла Тааланын ыраазычылыгы максат кылынбай калды дептир, кара. Bir oljonun malı gelgen ele, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bölüp bergen ele, barına Peygamberimiz egerde adiletli bölüp bermese kim bölüp beret? Peygamberimiz adiletli olsa kim adiletli olur de? Buru al eki oşun süreşet atta. Şunda süreşet atta. Bularda oşol ordundan ne toktat da Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh. Aytti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var aytti bırak. Ağa çeyim Peygamberimiz aytkan ele mınanıçı. Men sahabalarımdan biröөгөр söz taşıp men aldım alıp kelbegilе. Men силердин алдыңарга чыкканда жүрөгүм таза болуп чыкканды каалайм деп айткан эле. Бирок буну айтты. Я Расулулла, сиз тууралуу мындай деп атат деди да. Мындай деп атат дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө боорукер киши. Карачы. Не деди? Чакырчы бери. Разборка кылайын деген жок. Пайгамбар сону айтса болмок эле. Ал жерде жакшы да Умар разияллаху жок болуп калыптыр да. Болбосо уруксат бериң башын алып келейин демек да. Жок ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сразу айтты. Алла Таала Муса пайгамбарга райымдуулук кылсын деди. Причем бул жерде Муса? Bundan дагы көп Бани Исраилден ыза жеткенде сабыр кылды дейт да. Менен дагы көп дейт. Бул не болуп калыптыр деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө-өзү көңүл айтып койду. Карачы. Тигилер өзүнүн ахиретин ал, мунафыктар мына. Ошон үчүн туугандар, пайгамбардын аркасынан жаман сүйлөгөн, тиякта турсун жаман күмөн кылган коркунучтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир энебиз менен турат эле, өзүнүн жубайы менен. Эки сахаба өтүп баратпады беле. Эки өтүп бараткандан кийин пайгамбарыбызды көрүп калды да, бирөө менен турган. Экөөнү дароо токтотуп, токтогула. Ордуңарда туруңар деди. Тургандан кийин анан айтты. Мен силерге айтып коеюн, бул менин аялым деди. Я Расулулла, коюңузчу эле, коюңузчу. Биз кантип эле ушундай неме кылып калайын? Жок деди. Шайтан жүрөгүңөргө салып койбосун деп мен ушул жерден чочулаганымдан эртерээк айтып койдум деди. Эми караптыр. Эгерде булардын жүрөгүнө ошондой күмөн кеткенде кафир болуп калат эле дейт. Билип билбестен туруп пайгамбарга жаман күмөн сөрөгөндө, чүктүбү? Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алдына ала өзү мээримдүүлүк кылып, алардын ахирети, алардын ыйманын эске алып, шайтан буларга кол сала калбасын, жүрөгүнө азгырып туруп, жаманга алып келип койбосун. Көрдүңбү? Кандай кыял керек. Кандай болбосо, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрөгү эң таза жүрөк. Адамзаттын эң таза жүрөгү Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү тасылды. Ибн Мажада риваят келет, сахih иснат менен Ибн Амр радиаллаху анху айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралынды дейт. Айюн нас афдал. Адамдардын эң абзели ким? Артыгы, жакшысы ким дегенде пайгамбарыбыз айтты. Куллу махмумил калб садуқул лисан. Сахабалар айтты. Эми садуқул лисанды билебиз, чын сүйлөгөн адамды. Бирок сиз айтып атканыңыз махмумул калб деген ким десе, ваттақию нақию ла исма фихи вала багия вала гилла вала хасад. Махмумул калб деп ушундай жүрөктү айтат экен туугандар. Ал таква, таза, эч кандай күнөө жок, эч кандай кутуруу жок, эч кандай башкаларга жаманды каалоо, кек сактоо жок, көрө албастык жок. Ушундай жүрөктү махмумул калб деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң жумшак жүрөк эле.
Алла Таала Кур'анда айтат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, ва лау кунта фаддан галидан қалб, ланфадду мин хавлик, фа'фу анхум, вастагфир лахум, ва шавирхум фил амр, фа иза азамта фатаваккал алаллах, инналлаха юхиббул мутаваккилин." Алланың мейірімі, райымы менен сен сахабаларға жұмшақ болдың дейді Алла Таала. Линта лахум деген сен сахабаларға жұмшақ болдың. Уламалар айтышады: "Ей Мұхаммад алейхиссаламдың үмметі, сіздер шүгір қылғыла. Сіздерге ең жұмшақ пайғамбар тиіп қалды" дейді. Мұхаммад алейхиссаламдың үмметі не қылыш керек екен? Шүгір қылышымыз керек. Бізге ең жұмшақ пайғамбар тиді. Пайғамбарлардың ең жүрегі жұмшағы Алла субханала ва тағала Мұхаммад алейхиссалам жаратып бізге берді. Ем айтады? Алла айтады: "Валау кунта фаддан галидан қалб", егерде сен орой болғаныңда, жүрегің қату болғанда, ланфадду мин хаулик, сен тегерегінде сахабалар бардығы сен таштап қашып кетіп қалмақ дейді. Пайғамбарымызға айтып жатады: егерде сен орой болып, қопол болып, жүрегің ұшында қату болып қалғанда, галидал қалб, жүрегің қату болғанда, анда ланфадду мин хаулик, инфидат деп қояды. Құдай сақтасын, ал бір арыстан кіріп кетсе, кіріп келсем яқтан, бір екі оны қой бері берсе, мына жерде біз бір yüzі қарабай қачасын ғой, ошын инфидат деп қояды да. Ешкімді қарабай қачмақ деген сөз да. Құдды мұшындай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Таала айтады: егерде сен қопол болып, жүрегің қату болғанда чы, анда сен тегерегінде сахабалар барды, ошындай қачмақ. Табарани шарифте келеді: пайғамбар саллаллаху алейхи Алла субхана ва тағаланың жер бетінде шундай бенделері, салих бенделердің жүректері, алардың ең сүйкімділері кімдері? Жүректері жұмшақтары дейді. Пайғамбарымыз айтқан: кімге жұмшақтық берілсе, жақсылықтың бардығы берілді, кімде жұмшақтық алынса, ал жақсылықтардың барынан құр қалды дегенде. Рифq, жұмшақтық деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрегі дайыма ойға болған тақсырлар. Жүрегі дайыма ойға. Алла Таала өзінің пайғамбары Мұхаммад алейхиссаламға яқдатал қалб, ойға жүрек берген екен да. Ойға жүрек болғандан кейін 24 сәт фахуа фит таважжухун илаллахи таала. Аллаға дайыма жүзден тұрады. Беқапар, ғафлеттік Алла субханаху ва тааладан беқапар қылбайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұқтап атқанда көзі ұқтайды, жүрегі ұқтабайды. Жүрегі ұқтабайды. Жүрегі ұқтабайды. Ошон үчүн Айша енебиз айтканда: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллаха фи кулли ахяни." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланы бардық учурда зикир кылат эле. Уктаганда да зикир кыла эле. Ооба. Тил менен эмес, жүрөгү зикир кылып чыгат экен. Ажатканада тил менен зикир кылса болбойт. Жүрөк менен зикир кылса болот. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз айтып атат: бардық авалда Алла Тааланы зикир кылат эле, эстейт эле дейт да. Көрбөйсүзбү? Темир уктаганда дагы эмизди кара мисалы. Уктаганда дагы пайгамбарыбыздын жүрөгү уктабайт эле, көзү уктаганы менен жүрөгү уктабайт эле. Бухари шарифте келет, Айша радиаллаху анха энебизден риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо кечки намаз боюнча Айша энебиз айткан экен: "Культу я Расулаллах, атанаму кабла ан тутир." Сиз ал пайгамбарыбыз уктайын деп калды да, ошол учурда анан кийин айтты эле: "Витир окубай эле уктайсызбы?" деди да. Витир окуп алган уктабайсызбы деген мааниде. Пайгамбарыбыз айтты: "Факала я Айша" деди. "Инна айная танаман ва ла янаму қалби." Мен эки көзүм бар го, ал уктайт, бирок жүрөгүм уктабайт деди. Жүрөгүм уктабайт деди. Сахih Müslim'de rivayet kelet. Iyad radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnna Allah Teala nazara ila ahlil ard." Allah Teala yer betinde adamlarga nazar saldı. Fa maqatahum arabahum ve acamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah emi bu peygamber olup kelgenge çeyin cahiliyattın doğrunda adamlar
жахилият соқыр кылган эле. Ошонун себебинен Алла Тааланын азабы келип, алар жырткыч болуп, кан ичер, өрүктүздү жей турган болуп калган болчу. Надандык, адашуунун ушундай караңгылыктын ой чегине ашып кеткен эле. Алла Таалам азап бергенде, азап келип, ошондо Инжил менен Таврат, мурдагы асмандан түшкөн китептерди кармангандар гана калган экен. Калгандарын Алла Субхана ва Таала азаптап салган экен да. Анан эми Алла Таала айтып атат: "Ва кал" мындай дейт: "Иннама ба'астука лиябталияк ва абталия бик." Мен сени пайгамбар кылып жибергениmin максаты сени сынаш үчүн жана сен аркылуу адамдарды сынаш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жиберген Алла Таала максат рахмат кылып жиберди. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгын сынаш үчүн. Пайгамбарыбызга канчалык эрчийт, канчалык эрчибейт. Канчалык окшойт, канчалык окшошпойт. Пайгамбарыбыз канчалык жүрөгүнөн жакшы көрөт, алып келген нурланган сүннөттөрүн аткарабайбы? Мына ушул жерден сынабы экен да. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарыбызга толук жашоонун бардык кыймыл аракеттеги, бардыгын кыймыл аракетиндеги Алла өзү разы болгон жолду берген. Мына ошо сыноодо. Не dedi ana? Ve enzeltu aleyke kitaben la yaghsiluhu al-ma. Men sana ошондой китеп түшүрөм, Кур'ан-ы Карим, аны суу жуя албайт, кетире албайт. Мени мына китептерди сууга салып, сыяга мыналарын жазылганын өчүрүшүң мүмкүн. Адамдардын жүрөгүндөгүнү кантип өчүрөсүң? Кур'ан адамдардын жүрөгүндө, алымдардын, карылардын жүрөгүндө Кур'анды кантип өчүрөсүң? Мүмкүн эмес да. Кудай сактасын, риязу билля. Кур'андын бардыгы мисалы өртөп салганда да жүрөктөрдү кантип жок кыласың сен? Алла Таала ошону өзүм сактайм деп вада берген да. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'анды түшүрдүк, буну сактоо өзүбүздүн жоопкерчилигибиз деп. Кыямат күнгө чейин Алла Таала жөн эле эмес, бурмаланбай, мааниси менен кошо сактайт Алла Таала. Алхамдулилlah, хикматы менен, мааниси менен. Бухари шарифте келет, Жабир разияллаху анхудан риваят. Жаат малаикатун илан наби sallallahu aleyhi ve sellem ve huve naimun. Perişte geldi Peygamberimize uktap atkan uçurunda. Bir rivayette haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bizge çıkıp geldi deydi sahabalar. Fakale aytti inni ra'aytul fi manam. Men tuş gördüm. Ka'an Cibril inde ra'si. Baş çağımda Cibril perişte turgan eken. Ve Mikail inde ricli. Put çağımda Mikail perişte turgan eken. Biri birine aytip atıp durdu. Fakale ba'duhum innehu naim. Bu uktap atat. Biri göz geybiler atat. Yok. İnnel ayn naimatun ve kalb yaqdan. Gözü uktap atat ko, biroq жүрөгү uktap ayle turat. Oygo degen eken. Fakalu adamlar aytıştır. İnne li sahibukum hada meselen. Onlar perişteler aytып атат. Perişteler gelip atpayбы? Oşo perişteler gelip mындай деп атат. Bu kişi var go sizlerin şeriğine peygamber. Bunun bir misalı var. Oşo misalın bir bayanda berip koyoylu deydi. Fadribu lehu meselen. Fakalu. Bunun misali mınандай deydi. Kemeseli raculun bana daran. Bir kişi üy saldı deydi. Ve ceale fiha ma'daba. Üy saldı, ayavay çıraylı üy salıp içine dastarkon saldı. Bardık mömö jemişlerdi, jey turgan tamaktardı, susunduktardı, bardı ukmuşun koydu. Ve ba'asa da'iyan. Jana biröөнü çakırıcını jiberdi. Bar, çakırıp gel. Şu üyge konakka gelişsin, dastarkondan dağım tartısın de. Faman acaba da'iya, kim oşo çakırıcını kavul alsa, dakhala dar al üyge girer sözsüz. Ve kalamine ma'duba, jana oşo dastarkondan jeyt al sözsüz deydi de. Ve man lem yecib da'iya, kim oşo çakırıcına ağa cevap vermese, lem yedhulid dar al üyge da, koroğa da girbeyt. Ve lem ya'kul, jebeyt dağı deydi. Uşunday deb aytkandan keyin perişteler aytdı. Ne dedi? Avviluha lehu yafqahqa. Josa yafhamha. Uşunun jorulusun aytqılaçı bayandagıla. Düşüne turgan bolsun degende keybir aytып атат mындай deb. Bunun uqtab atlat go. Innal ayn naimatun wal qalb yaqzan. Göz uqtab atat, biroq jürek oygo. Faqalu alar aytdı. Ad-dar janna. Ba üy salgan al beyiş deydi. Da'i çakırıp atkan bu Muhammed Aleyhisselam deydi. Kim Muhammed Aleyhisselam'a itaat kılsa
ал Аллаға итаат қылды. Ким Мұхаммад алейхиссаламға тоң мойын болса, ал Аллаға тоң мойын болды. Башқа жерінде мындай дейді, ол құрылған ошол үй ал бейіш дейді, оны құрған Алла субхана ва таала өзі дейді, чақырушы Мұхаммад алейхиссалам дейді, ал эми дастарханы бейіштің мөмө жеміштері дейді. Ким аға қабыл алып мақұл деген болса, ал үйге кіреді, бейішке кіреді, бейіштің нематтарында түбөлүктүү ал жерде рахаттанат. Ал эми Кудай сактасын, ким ага кирбесе, демек пайгамбарыбызга чакырыгына лаббайк дебесе, пайгамбарыбыздын чакырыгына макул болбосо, тугандар ал үйгө дагы кирбейт, ал даам дагы остойбейт. Акыры барып анан кийин ал жака буйрубайт дагы дейт да. Албетте бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтылган, көзүң уктасын, кулагың уксун, жүрөгүң ойго болсун. Пайгамбарыбыз айтты, мен эки көзүм уктайт, бирок кулагым экөө тең угуп турат деди. Уктаганда да пайгамбарыбыз угат эле. Көзү уктайт эле, эки кулагы угуп турат эле. Жана жүрөгү ойго болот. Жүрөгү акыл эсинде болот. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Алла таалам береке берсин.